Жүзүн жаап жүргөндөргө 20 миң сом айып пул салынат. Ага Бекешев каршы чыкты. Мозамбикте түрмөдөгү массалык качуудан 30дан ашуун адам каза болду. Көчөдө сабалган 72 жаштагы киши ооруканада көз жумду. Ташиев жоокер запкы тарта турган болсо, командирин кошуп туруп жазалайбыз. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Армияга келген жоокерлерди кээ бир жерлерде уруп сабап, токмоктоп койгондор бар. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Парпы чек ара заставасынын ачылышында айтты. Сүлүктүүдө ошондой окуя болду. Эгер кайсыл бир жоокер запкы тарта турган болсо, командирин кошуп туруп жазалайбыз. Командирлер күнү түнү карагыла. Кайрылуулар түшө турган болсо, командирлер жазага тартыласыңар. Эстеп койгула. Билинбей, көрүнбөй калат дебегиле. Устаптын чегинде иш алып баргыла. Бирөөлөрдүн үйүнө барып, башка ишке алып барып деген болбосун. Милдетинен башка эч нерсе кылдырбагыла, деди төрага. Эгерде ошого карабастан дагы бузуулар болуп, же солдаттардан, ата энелеринен, солдаттардан ушундай бир кайрылуулар түшө турган болсо, командирлер жазага тартыласыңар. Имейди. Көчөдө сабалган 72 жаштагы киши ооруканада көз жумду. Бишкек шаарынын Ленин районунда көчөдө белгисиз адамдар тарабынан сабалган 72 жаштагы эркек киши 2 күнөн кийин ооруканада каза болду. Окуя боюнча милиция кылмыш ишин козгоп, 37 жаштагы шектүү жаранды кармады. Конфликттин себеби азырынча тактала элек, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Мозамбикте түрмөдөгү массалык качуудан 30дан ашуун адам каза болду. Мозамбиктеги полициянын командири Бернардино Рафаэлдин айтымында 1500дөн ашуун туткун качкандан кийин кеминде 33 киши каза болуп, 15 жарадар болгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча абакта 3000ден ашуун соттолгондор бар. Алардын көбү адам өлтүргөн. Окуя башкала Мапутодо жалпы шайлоодон кийин башаламандык болуп жаткан учурга туш келген. Сабс радиосу туткундар сакчылардан курал алып, Мапутодон 14 чакырым алыстыкта жайгашкан Мачава түрмөсүнөн чыгып кетишкенин билдирди. Рафаэл 1534 адам качып кеткенин, 150 адам кармалганын тактады. Ал наразычылык акциясынын катышуучуларын башаламандык уюштурду деп айыптаганда, юстиция министри Хелена Кауида Мирамар кырдаалдын Мапутодогу башаламандыктарга тиешеси жок экенин айтты. Жүзүн жаап жүргөндөргө 20 миң сом айып пул салынат. Ага Бекешев каршы чыкты. Бүгүн 26 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Тастан Бекешев дин тууралуу мыйзам долбоорунда жүзүн жаап жүргөн жаранга салынчу 20 миң сом айыптын өлчөмү көп экенин айтып сыңгалды. Эл өкүлү аны 5 миң сомго түшүрүүнү сунуштады. Себеби автоунаанын айнегин караңгылатканга сойкулукка 20 миң сом айып каралган. Бейбаштыкка 5,5 миң сом, коюлган чектен 60 чакырым саат ашыкча ылдамдык менен айдаганга 15 миң сом, ал эми жүзүн толук жапканга 20 миң сом айып. Бул эмне дегени? Жөлөк пулду алса караң эле 8 миң сомго чыгат. Жүзүн жаап жүргөндөр булар аялдар. Анан да жүзүн жамынгандардын көбү жакыр жашагандар, деди Бекешев. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов айыптын көлөмүн азайтууга каршы экенин айтып, азырынча ушул шартта иштеп көрүүнү сунуштады. Жыйынтыгында дин тутуу эркиндиги, диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору дароо 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Окууда комитетте талкуулоо кылганда бул жерде Азамат Мамаюсупович да колдоду менин сунушумду. Жүзүнү толук жабуу боюнча. Мен сунушту бергем эле да. А бул жерде штрафтар ушундай эле калды, 20 миң сом. 5 миң сом кылыш керек. Урматтуу депутаттар, даже азайыш керек. Себеби мен айтып берейинчи, себеби эмнеден. Мына биз автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак, 20 миң сом штраф. Сойкулук 20 миң сом штраф. Бейбаштык 5,5 миң сом штраф. 60 километрга сен скоросту катуура айдасаң, 15 миң сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20 миң сом штраф. Бул деген эмне деген? Мына жөлөк полду алсак өлчөмдү. Араң эле 8 миң сомго чыгат да жөлөк пул. Көбүнчө ошол
беттерди жабынган бул аялдар чынында мындай ачык эле айтсак көбүнчөсү жакырда мындай жашагандар да. Ошон үчүн суранат элем, раз толук колдоду, ошол жерде мен стенограмманы көтөрдүм. Азамат Мамайсупович айтты өзү эле, биринчиден сопротивление болду, анан макул биз колдойбуз деген өзү. Стенограмма мен ачтым, мен уктум кече Венера Калбекова. Ошон үчүн бул жерде заключенияда толук эле ошол кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем. Болбойт андай жарым жартылай. Аны ким чечти? Отдел чечти. Депутаттар чечти да эми. Дастан Далабаевич, урматтуу Дастан Далабаевич, сиз берген сунуштарыңыз 4 сунушун биз колдоп бердик. Комитетте биз жыйында өзүңүз да болгонсуз. Да, тура. А бирок мен мына заключение окуп атпайм, бул жерде жарым эле колдодук деп атпайбы? Биз эми өзүбүз комитет билесиз го, коллегиалдык. Аны редакция кылып коебуз. Коллегиалдык органынан кийин көпчүлүк добуш менен чечилди. Да, айыппулду азайтыш керек. Азамат Мамайсупович, сиз макулсуз да. Колдоду, туурабы? Жо, сиз макулсуз да. Сиз айтып, урматтуу Дастан Далабаевич. Сиз колдогонсуз, туурабы? Урматтуу Дастан Далабаевич, мен ошол жүзүн жабуу маселеси бөлүгү боюнча колдогом, туура? Да. Негизги акыркы чечим комитеттин чечими менен чечилген да бул. Вот мына колдодуңуз, Штрафтардын туурабы? бекитилүүсү. Ошол жерде мен айыппулдарды азайтуу боюнча, вот ошол именно жүзүн жабуу боюнча мен сунуштадым. Дастан Далабаевич, бул штраф боюнча биз каршыбыз. Штрафтын азайышы боюнча пока иштеп турсун, анан кийин карап 20 000 көрсөк сом болот. өтө көп. Жок, каршы болгондо комитет колдоду дейм. Сиз каршы болосузбу, болбойсузбу, сиз депутат эмессиз. Дастан Далабаевич, жүзүн идентификациялоо боюнча биз ошону сизди колдодук. Да, туура. Ошол боюнча. А бирок штраф боюнча биз аны колдогон жокпуз. Жок, толук эле колдодук. Идентификациялоо боюнча биз сиздин сунушуңузду колдоп бердик. Мен аны түшүнүп атам, Венера Калбекова. Эч ким бирок ошол штраф боюнча жерде бизде мен андай стенограмманы сунуш ачып болгон көрдүм. Эч ким айткан жок, колдогон жокпуз муну. Колдодук дегенсиз. Мен ошон үчүн туруп эле кетип калдым, рахмат деп. Болбойт андай 20 000 сом өтө чоң штраф. Урматтуу депутаттар, пособие бизде канча мамлекет берип атат? Өлчөм. Штрафтарды салганда биз жакшы көрөбүз да. Кан соргонун да токтош керек дейм. Это вы представляете, сокрытие лица будет приравниваться к занятию проституцией. Ну что это такое? Хулиганство 5500 сомов. Превышение скорости на 60 километров 15 000 сом. Сокрытие лица 20 000 сом. Да вы что, это слишком большой, огромный штраф. Вы бедных людей еще беднее хотите сделать, что ли? Мен суранат элем, макул болгачы ошого, Азамат Мамайсупович. Ну не надо же быть кровопийцей в конце концов. Рахмат.